Сіздің маалыматыңызды кеңірек уктук. Бул өзү негизги долбоордун максаты жакшы, шарттары да жакшы. Бул эми бизге жеңилдетилген вариантта берилип аткандан кийин бир топ алгылыктуу иштер жүрүш керек. Азыр сиз маалыматыңызды айтып кеттиңиз, бул жердеги эң негизги багыттар боюнча. Негизги багыттар бул жерде жайыт жана токой экосистемаларын калыбына келтирүү. Негизги багыт ушул жака коюп атыпсыздар, Бүгүнкү күндө азыр Тамчыбек Карыбекович, сиз айтып кеттиңиз, маалымат берип кеттиңиз. Сиз азыркы жумуш кылып аткан ордуңуз мурда деле ушул тармакта иштечүсүз, өзү негизи? Ооба, ушул жерде эле. Себеби бул эми жайыт боюнча сиз, Жаныбек Калканович, сиз жетектеп бир топ эле түшүнүк бар дегеним. Азыркы күндө эми жайыт комитети негизинен өзүнүн жайыт комитети болуп түзүлүп, бирок кайсы бир деңгээлде өзүн өзү толук кандуу актай албагандыктан кайрадан айыл өкмөттөргө өткөрүп атабыз, туурабы? Анан азыр Тамчыбек Карыбекович, сиз айтып кеттиңиз, жайыттын акыбалы өтө оор, жардамга муктаж деп. Ушул нерсени мисалы мынабул жайытты жакшыртабыз деп өзүнчө комитет кылып түзүп, сиз ошол долбоорду жетектеп, Жаныбек Калканович, сиз жайыт комитетин жетектеп, мынабул 5 жыл, акыркы 5 жылдыкты алганда канчалаган ошого чоң-чоң долбоорлорду, чоң-чоң акчаларды алгансыздар. Бул боюнча мурдагы сазывта да кеңири маалымат бергенсиздер, канткенде ушул жайыт багытын жакшыртабыз депчи. Мен ушул жерден бир суроо бергим келет да. Ушул жайыт комитетин түзүүнүн өзүн өзү актадуу кандай болду ошол? Канчалаган миллиондогон акчаларды алдык, мамлекеттин казынасынан төлөй турган болуп атабыз. Бирок ошол долбоор өзүн актадыбы? Алишер Абдуллаевич, ушул долбоор ошо 2009-жылы ошол керек болуш керек. Жаңы закон, ошол жайыт закону түзүлгөндө ошол жайыт комитеттер түзүлүп, чет мамлекеттин акчасынын негизинде ушулардын баары аткарылды. Бир моментте керек болчу, азыркы заманда керек болбой калды. Өзүңүз деле чукул эле биз менен жүрбөдүңүзбү? Анткени себеби жайыт комитеттердин эми баардыгын айтпайлы, бирок көп жайыт комитеттер өзлөрүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтө алган жок. Ошондуктан биз ошол реформага бардык да. Эми азыр айыл өкмөттөр, мурда жайыт комитеттер айыл өкмөткө дагы райондун акимине да баш ийчү эмес. Анткени себеби ал неправительственный организация болуп, счетный палата текшерүү жасачу, бирок мындай эме кыла алчу эмес. Азыр болсо жайыт комитеттердин баардыгы мамлекеттик ишкана болуп өзгөрүп, ошол айыл өкмөттөргө акимге баш ийет. Ошол негизинде иштер жүргүзөт. Эгерде ошол жанагы 1 жылдык, анан 5 жылдык иш пландарын жасап иштерди жүргүзсө, мына ошонун негизинде да бул жерде дагы бар, ошо жайыт жана мал чарбачылык башкаруу планын түзүү боюнча дагы ошол жайыт комитеттердин пландарын түзгөнгө дагы биз жардамдашабыз. Маны менен бирге азыр эле айттыңыз, ошол информационный жана ГИС системасын мониторинг пастбищный участоктор жасаш үчүн дагы ушул эме проектте киргизилген. Картирование, дистанционный зондированиянын баардыгы ушул проектте киргизилди. Чоң рахмат. Жаныбек Калканович, сиз туура белгилеп кеттиңиз, бул долбоор эч бир зыяндан башка пайдасы болгон жок. Канчалаган бизден алган акчалардын эффективдүү пайдаланылган эмес. Аны моюнга алышыбыз керек. Бүгүнкү кадам, эң туура кадам, бул жерде ар бир ошол айыл өкмөттөргө өткөрүп берип, жайыт комитетин жоюп, бир жоопкерчилик менен мамиле кылып аткан жакшы болот. Себеби бул жайыт комитети өзүнчө эле монстр болуп кеткен. Эч кимди тоготпойт, эч ким, мисалы сиздер акчаны бересиздер, бирок жоопкерчилик жок. Ошондуктан азыркы күндө эми ар бир айыл өкмөттүн, акимдин, губернатордун жоопкерчилиги боло турган болсо, ошондо гана ошол жайыттын эсебинен төлөмдөр дагы, чогулткан акча дагы эффективдүү пайдаланып, анын дагы жоопкерчилиги болот. Ага утурлай эле могу окшогон чоң-чоң долбоорлордон келген каражаттар дагы түзмө-түз көзөмөлдөгөнгө оңоюраак болсо керек деп ойлойм. Анан эми менде дагы бир ушул долбоор боюнча сунуш да. Азыр мисалы жалпы суммасы 21 миллиондон ашыгыраак сумма алып атабыз.
21 milyon 440 milyon da. 40 ming. Men эми ушуну bir 4-5 секторга бөлүпсүздөр да, майдалапчы. Азыр ушул тармакты мисалы жалпылап эле же биринчи кезекте ушул жайыткабы, же болбосо токойгобу, же бир ветеринариягабы бир конкреттүү бир аргумент менен койсоңуздар болбойт беле ушул нерсени. Себеби азыр бизде эми жалпылап айтканда мисалы мына ветеринардык жана азык түлүк коопсуздугунун чыңдоого 2 миллион 770 миң коюпсуздар. А бул жалпылап сомго айландыра турган болсок, бир 180 миллиондун айланасы болуп атат. Азыр сиз айтып атасыз, 100дөй айыл өкмөт алабыз деп. Ошондо ар бир айыл өкмөткө 1 миллион сомдон же болбосо бир 1,5 миллиондон бере турган болсок, ал же бир нерсени баштаганга жетпейт, же бир конкреттүү бир результат болушу дагы кандай болот. Ошол боюнча бир мониторинг кылып көрдүңүздөрбү? Может 100 болбосо бир 20 айыл өкмөткө бир эффективдүү пилотный кылып туруп кылсаңыздар болот беле ушуну? Алишер Абдуллаевич, бул жерде биринчи компонент аркылуу берилет бүт бардыгы жана 100 миң доллар дегенчи. А биринчи компонентте болсо ал жерде 16,8 миллион доллар бар. Жанат Калач кошуп койсом болобу? Кошумчалап Алишер Абдуллаевич, чоң рахмат, сиз дасыккан депутат катары орчундуу маселелерди көтөрүп атасыз. Бул эң туура маселелер. Биринчиден бул долбоор өзү көздөгөн багыты комплекстүү подход кылуу болчу да, комплекстүү. Мал чарбасын жөн эле жайытты оңдоп коюп, ал эми ошол кезде эле ветеринардык тармактын дареметин жогорулатпасак, малдын оорусу барып эле ошол жайытка дагы түстө түз таасирин тийгизет. Анан эми ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет біз 21 миллион болгон аз сурап калыбыздан келген ушу болуп атат азырынча. Конкурстук негизде бул пилотированиеда бул долбоордун негизги максаты ошол калган айыл өкмөттөргө өрнөк катары көрсөтүү. Мына момундай кылса болот деп. Анан ошону жайылтып кийинкисинде азыр Кудай буюрса адаптациялык фонддон 20 миллион долларлык макулдук алдык, жана Калканч билет. Ошо 20 миллион ушул ПРЖ 3-түн кийинки стадиясы фазасы болуп кетет. А жерде дагы 100 айыл өкмөтүн кошуп атабыз. Бул поэтапный кетирип атат, акча каражат тапканыбызга жараша болуп атат да. Бул 3 жылдык программасына ифаттыкына ушу 21 миллион эле кириптир. Болбосо баарын тең эле бир жерге салып салсак болот эле. Бирок калган тармактар, мисалы ветеринария, лаборатория, ошонун баары тең муктаж болуп атат. Ошондуктан комплекстүү подход кылалы деп, аларга дагы аз болсо дагы кичинекей каражат карап көрсөтүп атабыз. Жабдуусун жаңыртуу боюнча, реагенттер жаңыртуу боюнча. Айыл өкмөттөр болсо, азыр аларга билим берүү менен кошо жайтты кантип башкаруу керек деген ыкмаларын киргизүү керек болуп атат. Алар муниципалдык ишканалар аз бүгүнкү күндө билбейт, билими жок. Жайтты өзү башкаруу өтө татаал нерсе экен. Ошондуктан буларда дегенде үйрөтүп туруп, анан мындан ары анан Кудай буюрса тыйын сиздер макулдук болуп бере турган болсо, донорлор макул болсо, аны дагы жайылтабыз. Рахмат. Чоң рахмат. Тамчы Карыбекович. Эми мен жөнөкөй гана ушул жарандардын сунуш пикирлерин сиздерге жеткизип атам. Ушул маселени эми дасыккан ошол жердеги профессионал катары сиздер көтөрсөңүздөр жакшы болмок да. Ушул маселелердичи. Себеби бул тармакта биз эми бир уч адамдардын оюн айтып аткан болсок, сиздер канчалаган жылдардан бери жалпы мамлекет боюнча мониторингтерди жүргүзүп келесиздер да. Ошон үчүн алдын ала ушундай сунуштарды сиздер берсеңиздер дагы жеңилдемек. Анан мисалы бул жерде азыр мына бизде Жаныбек Калканович жана асыл тукум чарбалар ачылган, жанагы сандан сапатка өтүү боюнча ар кандай жакшы долбоорлор болуп атат. Бүгүнкү күндө бир суроо да, мисалы эгерде сиздер ар бир айыл өкмөткө бере турган болсоңуздар, сиздер үстүнөн көзөмөлдөйсүздөр да. Бир малы бар, бир жөнөкөй жаран ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланылабы? Ар бир жаран пайдаланылат бул жердечи. Эмне себептен дегенде, эгерде ошол кирсе, биздин жанагы атайын ошол 10 миңге чукул дозадагы биоматериалдарды сатып келип беребиз. Ошонун негизинде ал жана асыл тукум эме асылдандырууга өзүнүн жанагы жасалма уруктандыруу жасаганга болот ал. Бул жерде мындай да, Жаныбек Калканович, мына жерлерге, айылдарга барсаңыз, бир аз мүмкүнчүлүгү бар, колу узунураак кишилер ушундай асыл тукум чарбаларды ачышкан, парадистий малдарды алып келип багып атышат. Ал жакшы көрүнүш. Бирок ошол эле мезгилде ушу эски эле методика менен жөнөкөй жарандар болгону бир малга же болбосо бир 2-3 койго алы жетип, ошол менен тиричилик өткөрүп аткандар бар. Мен айтайын дегеним,
ушул жерде кандай гарантия именно ошол түзмө-түз ар бир айылга, ар бир көчөгө барып, жөнөкөй бир дыйканга, жөнөкөй бир жаранга, ошо бир малы бар адамдарга кайсы бир деңгээлде мүмкүнчүлүк жетет. Себеби сиздерде мисалы азыр көп мүмкүнчүлүк ошол асыл тукум чарбаларга, кандайдыр бир деңгээлде мүмкүнчүлүгү бар, же болбосо сертификациядан өткөн, дагы кандайдыр бир башка жөнөкөй жарандарга салыштырмалуу бир аз мүмкүнчүлүгү бар жарандар менен көбүрөөк иштешип келесиздер да. Ошону айткым келет. Азыр дагы бул барып, бармак басты көз кысты болуп, тааныш болуп, ошол эле эскемелер менен болуп кетпейби деген ойду айткым келет. Жок, андай болбойт. Кошумчалап койчу сен дагы. Ажар Владимирович, бул чыныгы менен сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Бул эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү фондунун негизги мандаты ошол аяр катмардагы кичинекей жанакы фермерлерге жардам берүү да. Ошо негизги булардын акценти ошол аркылуу бар болот. Эгер алар пайда албаса, анда булар акчаны бөлүп да бербейт да. Ошондуктан бул долбоордун алкагында, мындан тышкары жанакы бекер уруктарды берүү, жаңа асыл малдардын, андан тышкары окутуулар жүргүзүү кыйыр пайдаларын алып атат. Ал эми жанакы сиз айтып аткан асыл тукум мал чарба түзүп алган, өзүнүн статусун алгандар болсо, ал чоң чарбаларды. Ал тууралуу мына биз жакшы министрибиз, жакшы министр түшүнүктүү. Мына бүгүнкү күндө көп программалардын баарын киргизип атат да. Асыл тукум ал алам деген 3% менен киргизип атат. Андан тышкары башка долбоордун алкагында, бул Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында бекер уруктандыруу маселесин карап берип атат. Бүгүнкү күндө мына 25 000 малды уруктандыруу маселеси план коюп койду. Жылда өзү көзөмөлдөп кылып атат. Ошол биздин жөнөкөй муктаж болгон жарандар ошол бекер уруктандырып, малдын асылдуулугун жогорулатат. Өзү да телевидениеде чыгып айтып атат. Асылдандыргыла 5 уй жайтты тебелегендер бир асыл мал уйтты жайт азыраак басым көрсөтөт. Бул жерде негизгиси жанагы бир айлык өкмөт конкурстан өттү деп атпайбызбы? Асыл тукумдар биякта өзүнчө алар. Вот жергиликтүү элге бул жерде. Жанагы ошо сиз айтып аткан бир уй бар, эки уй бар. Рахмат. Бул жерде Жаныбек Калканович, мына долбоордун максаты айыл жергесиндеги жакырчылыкты кыскартуу, фермерлердин кирешесин жана туруктуулугун жогорулатуу деп даана белгиленип турат. Ошондуктан мен айтайын дегеним, ушул асыл тукум статусу бар чарбаларга бир мындай өзүнчө бир пункт менен киргизип, аларга мүмкүнчүлүк болбойт деп киргизип кошуп койсок болобу? Жөнөкөй баягы асыл тукум чарбасы жок, баягы эми жаңы карапайымдарга. Да, карапайым элге түзмө-түз пайдаланып калсын деген ойду айткым келет. Болду, туура айтып атасыз. Ошону бир белгилеп койсок болобу ушул нерсе? Мейли, эме кылып туруп көрсөтүп коелу. Бирок асыл тукум кирбейт бул жерге, Ашар Абдуллаевич. Рахмат. Чоң рахмат, колдойм. Рахмат.